Эгерде магний жок, витамин Д'ны адам иче турган болсо, адам өлүмгө кабылат, бөйрөгүндө таш пайда болот. Деги койчу, баленин бардыгы башталат. Ошондуктан магний жок, такыр витамин Д ичпеш керек деп жазылыптыр. Далилденген медицинада бул кандай деңгээлде магний витамин Дга өзүнүн ушунчалык чын эле таасири барбы? Витамин Дны магний жок ичсе адам өлүп калабы? Бул суроого эгер далилденген медицинанын негизинде карай турган болсок, жок деп жооп берет. Анткени дегенде витамин Днын сиңүүсүндө албетте магнийдин кандайдыр бир деңгээлде орду бар. Бирок билип коюңуздар, көпчүлүк адамдардын 95%-ында магний бул нормада болот. Ошондуктан магнийди кошумча ичүү, аны кошумча кабыл алуу эч кандай ал нерсеге муктаждык жок. Себеби биздин жеп жаткан тамактар аркылуу биз магнийди толугу менен кабыл алабыз. Ошондуктан витамин Д ичип атканда кошумча сөзсүз түрдө магний ичиш керек экен деген идеология бул туура эмес идеология. Жоңгон организмге нагрузка берет. Ошондуктан витамин Дны магний жок эле ичсеңиздер, организмге сонун сиңет. Эң башкысы витамин Дны бул майда эрүүчү витамин болгондуктан майлуу тамак аш менен ичкен эң жакшы болот. Мисалы майлуу сүт, майлуу тамак, кандай гана нерсе майлуу нерсе болбосун колдонсоңуздар болот. Эгерде организмиңиздеги витаминдерди тереңизилдетип, так диагноз койдуруп, витамин Дыңызды, өзүңүздүн үй бүлөңүздүн витамин Дсын нормага алып келүүнү кааласаңыз, комментарийге доктор деп жазыңыз.